Садыр Жапаров президентибизге жана Ташиевге кайрылат болчумун. Мен 2 баламды алып берсин. Мени сол жаштагы кызың менен кел деп мени чакырып барсам, Айнагүл эже мага кызык берип туруп мен кармап турам деди. Сүрөткө түшүп кел деди. Сүрөткө түшүп келип, кана кызым десем, дом опекунга алып бардык. Деди. Эртеси келип директорго барсам, балдарым бергиле деп айтсам, бунун баласын да алып койгула деп, баламды да алып келип, мени столго отургузуп, Айнагүл айтты, арыз жаз деди. Мен жаза албайт болчумун. Тамганы туура эмес жазат болчумун. Тамганы жаза албайт болчумун. Ошондо Айнагүл эже арызды өзүм жазам деп, өзү жазып, кийин баламды да ошентип алып коюшту. Неге ушундай карапайым үй бүлөнүн балдарын алганга акысы жок, жардам бериштин ордуна ушинтип алып коюшту да. Азыр кызымды 1 айлыгында эле алып коюшкан. Азыр 4 айлык болду. Азыр деле дом опекунда. Мага берсин балдарымды, мага кайтып балдарымды алып келип берсин. Балам менен кызымды мага алып келип берсин. Башка бирөөнүн баласы көнбөйт. Жостко издеп атамын. Күнүгө 6-7 кыз менен таанышкан учурлар болду. Мына азыр деле бир кыз менен таанышып келдим. Бир нерсе айтам, аз кыздар таарынат. Нормальный кыз жок. Барсаң эле акча, махыр, туда-суда, ЗАГС, Макстан сөз башталат. Нормальный кыз жок. Мына жакшынакай балдар бар, бирок жакшы кыздар жок. Урматтуу достор, жайып салбаңыздар, бекитиңиздер, унчукпай келиңиздер, эч кимге айтпай келиңиздер. Себеби бул аппараттын жардамында беттеги кызыл тактарды, кара тактарды, купероздорду, кожадагы бар жок көйгөйлөрдү чечебиз достор. Биз буга чейин Москва шаарында иштеп келген болсок, мындан ары Ош шаарында өзүмдүн элиме, жериме кызмат кылайын деп келдим. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Бизге келген ар бир клиенттин бизге лечениясын баштап өзүнө өзү бизге ишенип тапшырып берген клиенттерди башынан аягына чейин өзү постоянно связда болобуз, постоянно телефондо, постоянно режимине, ичип аткан таблеткасыны, коюп атканын бар жогуну көзөмөлгө алабыз. Биз менен ушул номерлер менен байланышсаңыздар болот, запись болуп келсеңиздер болот, очередь болбойт. Сиздерди постоянно дайыма эң жакшы маанайда тосуп алганы даярбыз. Саламатсызбы, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Мен 3 декабрь күнү жеке менчик бала бакчанын директору тарабынан жана повар тарабынан күч колдонуп сабаганына кабыл болдум. 1,5 жашар балам дагы аябай озго келгис авирийске шек келтирген, келсинткен сөздөрдү аябай угуп жаман акыбалда калдым. Бардык жакка кайрылдым, бардык жактан жардам сурап, акыйкат издеп турам. Ал аялга күчүм жетпегенин себеби анын күйөөсү Октябрьский ровудунун бывший сотрудниги экен, иштеп кеткен кызматкери, өзү дагы ошол Октябрьский ровудуда иштеген деп мен уктум. Ошондуктан сизден башка мага эч ким жардам бере албайт. Эч кимдин күчү жетпей атат. Мен жалгыз бой эне болгондуктан мен дагы жалгыз болуп жатам. Сизден аябай суранам жардам берүүңүздү. Акыйкаттуу чечим чыгарып, ушул аялга отчет катары чыгаруудам. $7,300 болду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбаңың эмне деп чыгат? Сен өзүң озек айтып келсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот.
Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ага тиешелүү чара көрүүңүздү суранам. Мындан аркы дагы мага ошол балдар дагы анын колунан жапа чекпесин, ошол нерсе токтошу үчүн мен акыйкат издеп турам. Эми Жети областан мына Баткенден, Ысык көлдөн, Жалал Абадтан биздин урматтуу алымдарыбыз келип олтурат. Угуп койсок болмок. Эми экинчи окууга булар кайра келеби, келбейби? Эми атайын ушундай чогулткандан кийин сөз берип, алардын оюн угуп койсок болмок. Анткени бүтүндөй Кыргызстан боюнча азыр телевизорду карап, бизди карап отурушат ушул боюнчачы. Оюбузду айтып, алардын оюн угуп койсок, эми дин иштери боюнча жетекчи сиз эле сүйлөп койдуңуз, бирок биздин урматтуу алымдарыбыз отурат. Ошолордун оюн укпай калдык. Эми добушка коюлуп калды, бирок мен бир-эки нерсени айтып коеюн. Мынакей ушул мыйзамдын 4-беренесинде Кыргыз Республикасында мамлекеттик мекемелерде, өз алдынча башкарууларда, бардык мамлекеттик органдарда дин иштерин мындай пропаганда кылууга болбойт деп атат. Ошого мен сунуш киргизем. Мына жогорку кеңеште дагы бизде намазканабыз бар. Депутаттарыбыз барып намаз окуйт, аппараттын кызматкерлери барып намаз окуйт. Ошолор жабылып калбагандай болуш керек. Бардык министрлерде, биздин министрликтерде бизде намазканалар бар. Ошону сөзсүз түрдө экинчи окууда эске алып коюңуздар. Андан сырткары убактым бар. Андан сырткары мынакей ошол эле 4-беренеде турат. 18 жашка чейинкилерге мындай дин иштерге аралашууга тыюу салынат деп. Ошолорду эртең мечитке киргизбей койбосун биздин балдарыбызды. Биздин балдарыбыз 5-6 жаштан барып ошол илим алып, билим алып, ушу туура жакта тарбия алып атат. Иштебей турган Каракол аэропорту мына бүгүн кайра калыбына келип ишин жандантып турат. Саатына 250 жүргүнчүнү кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Каракол Кыргызстандын кышкы туризминин борбору десек болот. Каракол шаарынын тоо лыжа базасына не бир түркүн өлкөлөрдөн туристтер келип, биздин жаратылышка суктанып кетишет. Каракол эл аралык аэропортунун ишке киргизилиши Кыргызстандын аймактык байланыштарын чыңдоо, туризмди өнүктүрүү жана эл аралык айдыңда Кыргызстандын ордун бекемдөө багытындагы маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Дегиле эмне үчүн кыргыз болуп төрөлүп алып анан араб болуп өлүшүбүз керек? Кудай деле айтат да. Мен сени кыргыз кылып жаратсам араб болуп келсиң, кандай кемпайсыңбы дейт да. Жемне биз Кудайдын кемчилигин, туура эмес жерин оңдоп атабызбы? Катасын. Мунун өзү да Кудайга шек келтирүү болуп эсептелинет. Кудай кыргыз кылып жаратты бизди. Кыргыз тилибиз бар. Кыргыз салтыбыз бар. Элдикинен кем эмес, артык керек болсо. Логически ойлогон кишиге ушундай эле да, мисалы үчүн анын үчүн биз чанышыбыз керек. Канча кылымда улуу элбиз, канча кылымдан бери ушул улуулугубузду канча жолу эгемендик алып ордо куруп, канча жолу ушундай мамлекет курган элбиз. Өнөрүбүз өнөрүнөн кемби башка элден, комузубуз башка элдин инструментинен кемби, керек болсо баарынан артык. Манасыбыз башка элдин чыгарма эпосунан кемби. Ушунун баарында төкмөчүлүгүбүз башка элде жокпуш, бизде бар. Бул бекериненби? Бул кемдигинен, кем акылдыгынан эмес да, бул Кыргыздын өзгөчөлүгүнөн, артыкчылыгынан да керек болсо. Диндеги эле нерсени кылыш керек да, динде жок нерсени кылып атышпайбы? Динде калпакты кийбегиле, селде кийгиле, шым кийбе, дамбал кийгиле, көйнөк кийгиле эркектер деген жок да. Думанадай болуп ырдабагыла деген жок да. Искусствого каршы чыккан жок да.